Саламатсыңарбы, урматтуу окуучулар? Бүгүн геометрия предмети боюнча пирамида жана кесилген пирамида деген теманы өтөбүз. Пирамида жана кесилген пирамиданы өтүүдө силер балдар пирамида кесилген пирамиданын бетинин аянтын табууну, пирамида жана кесилген пирамиданын бетинин аянтын табуу формулаларын пайдаланып бир нече мисал маселелерди чыгарууга көнүгөсүңөр. Өз алдынча окууга, мисал маселелерди чыгарууга көнүгөсүңөр. Андан тышкары турмушта пирамида аркылуу кандай нерселер бар экендиги менен таанышасыңар. Бул жерде балдар пирамиданын кесилген пирамида түрүн көрүп жатасыңар. Эми пирамида деп эмне айтабыз? Бир граны көп бурчтуктан, ал эми калган грандары жалпы чокулуу үч бурчтуктан турган көп грандык пирамида деп аталат. Мына сүрөттү карап көрсөңөр балдар, пирамиданын чокусун П деп белгилейбиз. Бийиктигин PH менен белгиленет. Ал эми каптал кырын көрүп турасыңар, негизин көрүп турасыңар. Бул тегиздиктин үстүндө турган пирамида экен. Пирамиданын негизи туура көп бурчтук болуп, анын чокусу негизинин борборуна проекцияланса, анда туура пирамида деп аталат. Туура пирамиданын касиеттерин менен таанышалы. Туура пирамиданын каптал кырлары барабар. Туура пирамиданын каптал грандары барабар болгон тең капталдуу үч бурчтуктар болушат. Туура пирамиданын каптал грандарынын тең капталдуу үч бурчтуктун бийиктиги пирамиданын апофемасы деп аталат. Башкача айтканда, апофема деп дегене жазылып турат. Туура пирамиданын каптал грандары тең капталдуу үч бурчтуктар болуп эсептелинет. Туура пирамиданын каптал бетинин аянты анын негизинин периметринин жарымынын апофемасына көбөйткөнгө барабар болуп эсептелинет. Бул жерден S каптал бети 2/1 P көбөйтүлгөн H. Башкача айтканда периметри негиздеринин суммасына барабар. А көп бурчтуктун жагынын узундугу N көп бурчтуктун жагынын саны болуп эсептелинет. Эгерде мунун толук бетинин аянтын таба турган болсок, ошол S каптал бетине негизинин аянтын кошуп койсок, S толук бетинин аянты келип чыгат. Эми кесилген пирамиданы карап көрөлү. Кесилген пирамида деген эмне? Аныктама берели. Эгерде пирамиданын негизине параллель тегиздик менен кессек, анда негизи менен параллель кесүүчү тегиздиктин арасындагы пирамиданын бөлүгү балдар кесилген пирамида деп аталат. Кесилген туура пирамиданын каптал бетинин аянты анын негиздеринин периметринин жарым суммасынын апофемасына көбөйткөнгө барабар. S каптал бети 2/1 P1 кошу P2 көбөйтүлгөн H. Ал эми толук бетинин аянты эки негизинин аянтынын суммасын каптал бетинин аянттарына кошконго барабар болуп эсептелинет. Бизге кесилген пирамида берилген. Демек S толук бетинин аянтынын формуласы, анан S каптал бетинин аянтынын формуласы көрүп турасыңар. Үй тапшырма. Сабакты көрүп, аныктамаларды жана касиеттерди көчүрүп аласыңар. Пирамиданын чиймесин туура чийгенди үйрөнөсүңөр. 1, 2, 3, 4 маселелер ОС2 түрүндө берилген. Аларды формула аркылуу анализдеп чыгасыңар. Пирамидадашуубузда кайда жолуктурабыз. Презентация жасап жөнөтөсүңөр. Кошумча тапшырма бул. Саламатта калгыла.